Бул дүйнөдө карыз алып төлөбөй өтүп кетсе эмне болот? Алла разы болсун. Таксырлар, карыз маселеси шейиттики болсо дагы кечирилбейт. Буну билип коелу. Алла Таала буну кечирбейт. Карыз бенденин акысы. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир учурда карызы бар дегенде ал жаназаны окубай коет эле. Эстетип көрүңүз. Ушундай мээримдүү, ырайымдуу пайгамбар. Ошон үчүн мүмкүн болушунча карыздан тез кутулганга аракет кылайлы дагы. Эгерде мүмкүнчүлүк болбой атса, анын көңүлүн алып, кечиртирип же азайттырып бир нерсе кылайлы да. Себеби өлүм айтып келбейт, капысынан келет. Анан эле даяр болуп калбаш керек да. Алла Тааланын өзү аракет кылыш керек карыз албаганга. Эми болуп калат, эми жашоодо да эми. Кээде болуп калса, анда кутурбаңыз да. Пепси кола ичпеңиз, таксиге отурбаңыз. Катар-катар кийим албаңыз, акыңыз жок сизге.